Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Эсенбай Нұрышев, журналист жана коомдук ишмер. Рахмат уақыттап келгениңиз үчүн. Бүгін мына 8 болуп атат. 10-да Ош окуялары башталган, 10-чы жылы. 7 апрелден 10 июнга чейин дагы бир топ окуя болгон. Анан жанагы окуялар башталып кеткенде 10 июнда кечинде ага чейин эле Ошко абдан көп журналисттер толуп кеткен дейт. Кандай деп ойлойсуз, эмне үчүн? Эми мен бу жерде болгон эмесмин. Мен анда Прагада элем. Бирок ошондо эле башталып эле кээ бир маалыматтар жеткен да. Ушу ана мына чыгат экен. Ушундай болуп атыптыр, андай мындай козголоң болгон атыптыр деген сыяктуучу. Анан биз ойлогонбуз да мамлекет деген бар го, мыксыны ошолор кантип эле жол берип койсун ушуга деп. Себеби бул биринчи окуя эмес эле, 90-жылда эле көргөн. 90-жылда эле ошондой себептер, ошондой жүйөлөрдүн негизинде ушундай тополоң чыгып кеткен. Анан мында сыртынан алып карасаң, мунун жанында турбагандай ачык кыйын, ошонун өзү эле көп нерсеси сырттан уюштурулган нерседей көрүнөт да. Болот экен деп бүт бары журналисттер келип калган, бардыгы топтолуп калган, даяр болуп калган да көбү. Качан мына башталат деп? Кана башталат деп. Анан окуя башталып кетти. Ошо неткенде бизге жеткен кабарлар боюнча бүт дүйнөлүк маалымат агенттиктеринин кабарчылары келген да. Ошолор аркылуу ошолор тараткан кабарларын мына бизге берип турган. Азаттыкта, ошо Прагада. Анан мындай карап көрсөк, баары бир беткей. Тиги кыргыздар жөнүндө андай мындай жөнүндө бир кылайган бир мындай фактылары же болбосо эмнелери жок. Жалаң өзбектер тарапты ушундай курман болуп атат. Анан андай мындай деп уюшкан атайын нерсе болуп атат бул деп ошондой маалыматтар кетти да. Эми атүгүл айта берсе деле болот. Анан биздин Азаттыкта эртеси күнү эле ошо сен эсиңде болсо керек, жанагы Енсей деген бөлүм бар. Жаңылыктар бөлүмү. Жаңылыктар бөлүмү. Ошондо муну BBC'де иштеп келген бир кыз бар эле, Нажибулла беле. Ошонун чоң бир макаласы жарыяланып, анан таратылып берилди. Ушу кетсин деген сыяктуу. Колдон кула деп. Колдон кула деп. Негизинен ошондой эмнет этти. Анан карап көрсөк, анда жаман нерселер бар экен да. Бу Ошто этникалык тазалоо жүрүп атат. Тиги геноцидке жакындап калды. Баратат деген сыяктуучу. Ошондой мындай пикирлер бар экен да. Анан анда мына Тынчтыкбек Чоротегин директор болчу. Анан мен окуп берип эле бардым. Тынчтыкка, Тынчтык, боолоруң эмне деп атат? Десем, байке мен да окудум. Азыр ойлонуп атам деди. Протест жазыш керек дедим. Бул туура эмес. Ал Нажибулла деген бу жерде отуруп алып каяктан билет? Тиги этникалык тазалоо болуп атканын, анан геноцидке жакындап калган. Ал үчүн эл аралык соттор бар, трибуналдар бар. Ошолор териштирип, анан акырында айта турган нерсе бул. Анан алдына отуруп алып, анан ошентип бүтүм чыгара берген таптакыр болбойт. Анан көп чыр-чатактар болду ал жерде. Өзбек редакциясы менен кыргыз редакциясы иши кылып кызылдашып калды да. Булар ошол жаңжалга жан тарткан, атайын курсуткан адамдар болду ошолордун ичинде эле. Маселен, кыргыздардын, кыргыз
редакциясының берген жаңылықтарын өзгөчө ош боюнча күн сайын карап отурушту. Текшерип. Кайсыл жеринен эмне кетет, анан кичине бирдеме болсо эле чуркап келишет, мунуңар туура эмес, эмнеси туура эмес. Маселен, өзбек тараптардан жанагы ызылдап, чугулдап неткен аялдардын, ыйлаган балдардын үндөрүн бере берет. Кыргыз тараптан берип койсоң, ошондой эле нерселерди айтып. Жок. Бул туура эмес. Силер өзүңөргө жан тартып атасыңар деп. Анан эмне үчүн кыргыздар ыйлабайт дейт. Кыргыздарда ал ташта ар бир тоолуу райондордо жашайт. Анан ошол жака алып кетип далайын, ошол жакта эле көмүп коюп атышат. Анан аяка барбаса бул журналисттер каяктан билет? Анан ошо Оштун тегерегинен бир таап келишти балдар ошол жактан барып. Ошо жанагы тажиясын өткөрүп аткан жерден ошолорду берсек дагы ошол силер өзүңөргө жан тартып атасыңар андаймын деп нетпеди. Иши кылып көп эле окуялар болду. Түгүл бир тегерек стол болгон. Анда муну бай болуп жаңы эле Жалал Абадка комендант болуп барган экен. Анан радионун жетекчилери кимдер иши кылып макулдашыптыр. Интервью алайлы деп тегерек стол. Анан ошондо казак редакциясынан, түркмен редакциясынан, тажик редакциясынан бирден киши чогулдук да барсак, өзбек редакциясынан 4 киши келиптир. Бирден эмес, тигилер 4 келиптир да. Бирөөңөр калгыла десе болбой ошол жерге отуруп алышты. Анан Байболов эфирге чыкканда да анан кийин Байболовго жабылып талап киришпеди. Эмне үчүн антет? Анан андай мындай колуңда фактың барбы? Жок. Анан мунуларды минтип атыптыр деп, жана Сузактын белинде жана Сампа деген жер бар да. Ошол жерде ошо көп ары бери өткөн кыргыздарды атып салган экен. Ошолор боюнча маалымат. Жолго май коюп. Жолго май коюп, шыгылып ошо. Анан ошолор ушундай болуп атат десе, ал жалган депчи. Сиз жалган нерсени айтып атасыз деп, кайра ошо комендантка бай болуп ошентип асылып киришпеди. Жалган экенин каяктан билет? Прагада отуруп алып буякта болуп аткан нерселер. Анан мен ошол жерде отурат элем, тиги бай болуп айтып калды. Мен ушу Азаттык радиосу жөнүндө пикирим жакшы эле. Көрсө силер болбогон радио турбайсыңар, мен сүйлөшпөйм деп. Болду депчи, мен убактымда келип калдым. Буякта иштер да бар, күйүп аткан. Атайын убактымды бөлүп койдум эле андаймындай деп. Анан трубканы таштай коерде мен айттым, кое тур. Бул жерде башка да эмнелер бар. Редакциялар бар, ошолордун өкүлдөрү отурат, ошолордун да анча-мынча суроолору бар депчи. Анан мен айттым, ушу мага кезек келгенде айттым, мына азыр бир беткей маалыматтар кетип атат Кыргызстанга, Кыргызстан жөнүндө. Силерде бир пресс-служба деген, пресс-кызмат деген барбы десем, бар деди. Бар болсо, негизинен ушундай окуялар болгондо булар саат сайын, маалымат берип туруш керек. Кырдаал мындай, кырдаал андай деп. Кыргыз тарап ошондо туура эмес иштеп койду. Эч кандай андай эмнелер жок, баягы азыр деле айтып атпайбы, тиги аяк буяк ишенбегиле, расмий гана маалыматка ишенгиле деген, ошондой саясат болду да ошондо. Ошону утулуп калды. Абдан жаман болгондо дагы эл аралык жанагы агенттиктер тияк буякта келген эмнелер бүт ошондой бир жактуу эмне берип жиберди да. Түгүл ошо Азаттыктын өзүндө жанагынтип неткен учурлар болду. Мен айттым, азыр моундай болуп атат акыбал. Түгүл менен Азаттыктын өзү ушинтип баа берип жиберди. Кичине бир расмий органдар бар, тигандай мындай, ушуларга жооп бербейсиңерби, кичине реакция кылып турбайсыңарбы? Десем, ошол жагынан бизден
кемчилик кетип атат, жасайбыз андай мындай деп, бирок жасаган жок. Бирок ошол тегерек үстөл эфирге кеткен жок да. Бирок чатагы көпкө созулду. Анан мен айттым, мына бу отургандар көрдүм. Булар профессионал журналисттер эмес, кесипкөй журналисттер эмес экенин көрдүм. Анан ушуга карабай булар ушундай нерселерди айтса, ушу ишене берет экен андай. Ошол мени эфирге ого кетпеген ошол тегерек үстөлдү бир 6 айча териштиришти да ошо чоңдур. Мени айтып барышыптыр, ушу бизди профессионал эмес деп, бизди мазактады. Анан кийин Азаттык мынтип айтты деп бизге каршы сүйлөдү депчи. Анан аяк буяк болуп чыгып көп убакыт өткөндөн 3-4 ай өткөндөн анан чакырышат бардым. Барсам ушундай деп айткан экенсиң, туура, ушинтип айткан. Мен болгон фактын айттым дедим. Нажибулла деген ушинтип жазды беле, жазган. Ал эми Азаттыктын редакциялык макаласы эмес ал. Азаттыктын жетекчилигинин позициясы эмес ал десем туура дейт. Анан бир тегерек үстөлгө бир редакциядан 4 катышат деген эмне? Не кылат аны? Деп. Анан дагы бир нерсеси бар, нарын. Ошол окуя болгондо мен башкаларды айта албайм, ошо Азаттык радиосундагы канча редакциясы болсо, орустарга, казактарга, түркмөндөргө, тияк-бияктарга бардык жерден звонок этишипкен, телефон чалышкан. Мына мынтип атат, антип атат бизде. Чей иши кылып жалаң ушундай маалыматтар барган да. Кыргыз тараптан эч кандай бир нерсе айтылбай калды да. Түгүл кээ бир кишилердин үйүнө чейин звонок, телефон чалдык да. Ой, катыштың беле? Катышкам. Айтып бербейсиң, кандай болду, эмне болду? Кандай окуя болду? Эми анан кийин эми азыр түкүнчө андай мындай деген шултосу келип же бирдемени айтып бере албайт. Ошентип ошол учурда кыргыз тарап маалымат жагынан утулуп калды да. Анан мен кийин ошондо эле бир сезим эле бул атайын уюшулган. Маалымат жагынан да. Болбосо ошончо редакциянын телефондорун, нелерин ким билет? Эч ким билбейт. Бир күнү мен өзүм эле башыман өткөн окуяны айтайын. Бир күнү кечинде түнкү маалыматтарды карап отурасың да, бу жерде эртең мененки эфирге деп, эртең мененки ого деп. Ошондо түнкү саат 2-лерде Венадан бирөө звонок этет. Мен ушундай деген политологмун дейт. Менин фамилиямды, атымды айтат. Анан дегенде мындай сиз бизде эле сүйлөштүк, анан бир маалда эле сенге өтүп кетти. Силер эчтемени билбейсиң, андаймын. Сен эмнени билесиң дедим. Анын ою боюнча мындай экен. Өзбекстан армиясын киргизип, Ошко. Анан элдин баарын тынчтандырып, анан чыгып кетиш керек экен. Муну ким айтты сага дедим. Ондун ушундай, уставында ушундай нерсе бар. Принуждение к миру деген. Туура бар. Бирок аны коопсуздук кеңеши мандат берет. Чечим кабыл алыш керек. Ооба. Мунабу баланча деген өлкөнүн же түкүнчөнүн минеси ушундай мандат менен кирсин. Согуш токтотсун, жаңжалды токтотсун дагы. Анан убакыт келгенде анан миссиясын өтөгөндөн кийин чыгып кетсин деп. Калган учурда ал агрессия деп аталат. Түшүнөсүңбү ушуну? Десем андай мындай дейт. Мен айттым, сага окшогон политологдордун талайын көргөм, баш торупта. Анан телефонду коюп койдум. Булар эми ушу ойлогон да, ушундай десе бу жанагы оппозиция андай мындай дегендер болгон, тиги чет өлкөдө жүргөн. Ошолор Каримовду айыптабадыбы? Эмне карап отурат, андай мындай деп. Эми ушу Каримов жан тартса эле, тиги армиясын киргизсе эле, ошону күтүп аткандай сыяктуу да. Муну шык акташкан өзбек тарапты. Ошондой бир провокациялуу бир маалыматтар менен тегендаймын деп.
Анан ушунун баарын артында менимче атайын бир топтор турса керек, уюштурулган. Эми эч ким изилдеген жок, тыйынткен жок. Анан немеде эң кызыгы дагы көп нерселер чыкты да ошондо. Мына оштук өзбектер эле өздөрү ошо келип көчөдө автоматын көтөрүп алып баягы дөгүрсүнүп жүргөн бирөөлөрдөн кармап алып экчөнү өздөрү кармап алып анан ошону сурак алып атышат. Жанагы видеосун тартып анан кийин тараткан да. Ошондо көрдүк, ошондо айтып атат: "Сен бул оштук өзбектерге окшобойсуң, сен башка жактан келгенсиң, каяктан келгенсиң? Айт" десе, жаны ширин экен, айтып атат: "Мен мынол жактан келгенмин, качан келдиң? Кайсыл жак менен келдиң? Баланча мынау Араванга кеткен жолго келгенбиз, ана минткенбиз, анткенбиз" деп. Башкача айтканда, муну сырттан дагы атайын тукурушкан да, алып киришкен көп кишилерди. Жана мынча киши каза болду деп кийин айтып атпайбы өзбек тараптан. Анын ичинде ушу көпчүлүк ошол сырттан келгендер болушу мүмкүн. Жеке менин көз карашымда да, мен анын жанында болгон эмесмин, комиссияга катышкан эмесмин. Анан эң кызыгы муну ошол кезде мына Россия, орустар, анан мына америкалыктар мындай нейтралдуу позицияда туруп, негизинен ошол нерселерди колдоп калбады. Колдогондой болду да. Чын эле булар улуттук азчылык өзбектер. Анан кыргыздар көптүгүнө салып, ошону ушуларды бир тазалап салайлы андаймындай деген аракеттерин жүргүзүп атат, андаймындай деген сыяктуучу. Бул жана Косово менен Сербиянын мисалында салыштырып ошентип ойлоду да. Мындай, бул андай эмес, бул биринчи окуя эмес. Буга чейин да ушундай эки элдин ортосуна от жагып, бири-бирине кайраштырып, орто жолдо бейжазык адамдар көп үй бүлө жабыркаган деп айтсаң да түшүнбөй. Эң кызыгы Азаттык радиосунун кээ бир жетекчилери ушундай бир беткей позицияны ээлеп алышты да. Арасында мындай бейтарап караган адамдар болду, бирок негизинен кыргыз редакциясын кадимкидей көзөмөлдөп турушту. Кандай жаңылыктар кетип атат, эмне деп айтып атат деп. Андай жаңылыктар, андай көзөмөл мурда мен байкаган эмесмин. Радионун несинде мурдагы жетекчилик, алар муну эски совет өкмөтүн, Советтер Союзун мыкты билген кишилер болгон да. Алар түшүнгөн көп нерселер. Анан кийинкилер бул Кыргызстанга кайрды экен, картадан көрүп билбеген деле көп кишилер келип, анан ошолор ошо бир беткей нелерге кетип калды да. Жалпы штамп менен. Ооба, жалпы штамп менен, жалпы баягы күү менен, инерция менен. Бирок эң кызыгы кийин жанагы Франс Пресс, дагы башка Ройтер, андай агенттиктер бир жыл өткөндөн кийин моюнга алышты. Туура биз ошондо чекилик кылган экенбиз, туура эмес айткан экенбиз, маалыматыбыз, ошон үчүн биз кыргыздардан кечирим сурайбыз, андаймындай деп бир жыл өткөндөн кийин. Бул баягы Черчилль беле ким айтты эле, баягы согуш учурунда, жаңжал ушундай учурда эч качан объективдүү маалымат болбойт, ага ишенбегиле дегенди. Ушундай окуялар болгондо эми кээ бирлер ойлойт, Азаттык десе эле бүт жабылып эле ушу батышты мактап эле, батышты даңазалап эле жатып алган. Андай болгон эмес. Биз тикеден тике каршы чыккан, өзүбүздүн каршы пикирлерибизди билдирип жетекчиликке чейин. Бул туура эмес. Калыс болуш керек, бейтарап болуш керек. Биздин радионун уставына ылайык деп. Ошентип эле кадимкидей кармашчыбыз, жана батыштын баалуулуктары, андай-мындай деген демократия, плюрализм, андай-мындай деген нерселер болду. Эми ачыгын айтканда кийинки кездерде дагы, жайчылык мезгилде дагы ушундай
ошондой кырдаал болуп атат да дагы бир бетке материал маалыматтар кетет дегендей. Мына 7 апрелде ошо башталган деле. 7 апрелден кийин июнда башталган. Негизинен ушу 7 апрель менимче ошого ушул окуяларга детонатор болуп берди да, мына тамызгы болуп берди. Анан кээ бир күчтөр ушунча жыл биз күткөнбүз мындай кырдаал эми бир келет, шуну пайдаланып калышыбыз керек деген сыяктуу мындай урандарды сөздөрдү айтып койду. Бул тамызгы болду да. Эмнени күтөт? 30 жыл. 90-жылдардан берки эмнени айтып атат? Эмнени күтөт? Кайсы максатты күтөт? Аны териштирген эч ким болбой калды. Тилекке каршы ошол кезде мына Мелис Мырзахматов Оштун мэри экен, убактылуу өкмөткө тынбай маалымат берип турган экен. Ушундай болуп атат. От тутанып кеткендей болуп турат. Ушуга көңүл бургула десе, улар баягы учурунда бийлик белиштирүү менен алаксып кетип, жакшы көңүл бурбай калышкан да. Анан ошо биринчи чыкканда эле ошо жерде көп америкалыктар, башкалар өздөрү сурады да таң калып, "Ой, силерде армия барбы, жокпу?" депчи. Кыргызстанда армия барбы? Басып койбойбу бир күндө эле? Мындай нерселерди жөн эле күчтүү армиясы болсо, күчтүү минеси болсо, ошол замат басып коет. Кичинекей өлкөсүңөр. Тиңдейсиңер, мындайсыңар. Мына Сербиядай кылып, же болбосо эски Югославиядай кылып, ошого айланып кетпес ишин үчүн тез эле басып коюш керек, күчкө салып. Армия ошон үчүн армия деген сыяктуу айтышты да. Анан мен бир-эки жерде айттым ушундай деп. Бул эми азыр убактылуу өкмөт жаңыдан бийлик алмашып, баш аягын таппай атат. Анан сөз ушундай кылат го деп. Андай болгон жок, анан беришип кетти да. Иши кылып 7 апрель болгондо эле Москвадагы кээ бир саясатчылар, жетекчилер айтып кирбедиби? Парламентаризм кылабыз деп атат, андан эч пайда чыкпайт, бул жаман бүтөт дегендерди апрелден тартып эле тетиги сентябрга чейин айтып киришти. Айтып киришти, эми туура. Анан көп нерселерди айтышат эми тиги божомол андай мындай кээ бирлер көрүп турган сөз айтып атпайбы? Мунулар уюштурган, төгүлөр кылган, андай кылган деп. Эми анын колунан карма болбагандай аны айтыш кыйын. Бирок негизгиси ошо сырткы күчтөрдүн таасири сөзсүз болду. Болбосо ошо өзүбүздүн мына оштук өзбектерге ушундай жаңжалдын эмне кереги бар? Кимге кереги бар? Өзбекстан территориясына чейин качып кетип, кайра келишип, баягы жылуу очогун таштап дегендей. Ошондой болуп, азыр бардыгынан сурасаң, барып нетсең, айтышат ушу бизди козутту деп, коркутту деп. Кыргыз жагын өзбектер менен коркутат, өзбек тарапты кыргыздар менен коркутат. Мына атчан кирип келет экен, анан антет экен, минтет экен деп. Ушундай жагдайды пайдаланган күчтөр болду дейм. Болбосо эл деген өзүнөн өзү мамыр жумур бөлүп эле бир колхозда, бир айылда жашап аткан эл бөлүнүп калып атпайбы? Ошо мен кээде ойлоп коем, ошо ансыз сырткы бир таасир болмоюнча мындай нерсе туктанбайт эле го. Сырттан канча, бирок сырттан канча таңгуласа дагы ичинде карама каршылык болбосо бул тутанбайт эле да. Бирөө таңгулай берсе, ой эмнеге биз антмегилик дегендей кылып. Тияктан да бияктан да кеткенде ичинде дагы маселелер чечилген эмес, абдан көп маселелер болгон. Ошондон тигил сырткы күчтөр пайдаланган Ислам Каримов өз айтпадыбы? Үчүнчү күч уюштурду деп кийин. Анан жанагы чек арадан өтүп кеткендин баарын кайра кайтарбадыбы? Ислам Каримовго ошо таазим этиш керек да ал кишигечи. Анан кээ бирлер ал диктатор андай мындай деп жаман көрүп атпайбы? Бирок мына Оштогу жаңжалдын басылышына ошол чоң жардам кылышты. Мына Отунбаева эмне эмес беле, убактылуу президент. Анан бердегилер анан Каримовго кантип чыгабыз деп бирөө да жолобойт экен да, ошо телефон чалып сүйлөшкөнгө. Анан тиги Роза Исаковна анан кийин не дер экен деп иши кылып жок дегенде мен
аял башымды сыйлап бирдеме деп экен деп анан звонить этиптир. Мага өзү айтып берди. Ошо звонить этиптир да телефон чалып. Ушундай десе, ал киши айтыптыр. Бизден эч кам санабагыла дептир. Бизден бир чымчыкты учуп өтпөйт ар жака. Өзүңөр бардык жөнгө салгыла. Ишиңерди өзүңөр жөнгө салгыла депчи. Анан жанагы барган тиги өзбектердин көбү ошол жака качып кетишти да. Ошол жактан да репортаж алганбыз биз, бергенбиз түз эфирде. Анан ошолордун баарын анан чыгаргыла деп айтыптыр да, жөнөткүлө деп. Андижанга оондунбу бир кайсыл жактан бир гуманитардык жардам келген экен самолет менен. Каримов айтыптыр, Андижанга кондурбагыла деп. Ошко консун дептир. Себеби берде эчтеме болгон жок. Андижанга эмне кыласыңар? Кимге жардам бересиңер? Апарыйлар тияка депчи. Каримов болбогондо мунун бардыгы созулуп узарып кетет эле да. Себеби негизинен жанагы күчтөр бир кара санатай күчтөр ойлогондо ошентип ушу Каримовду сындашпады чет өлкөдө жүргөн жанагы өзбек оппозициясы. Мындай болуп атса эмнеге минтпейт анан антпейт деп. Кыракы киши барын билип турган, көрүп турган. Анан ошо Каримов бекем позицияда туруп койгон үчүн ошо анан кийин басылып калды да. Болбосо созулуп кетет эле бул. Ошон үчүн Каримовго 1000 мертебе рахмат айтыш керек. Ошол Оштогу чатакты басканга кадимкидей жардам берди. Чоң үлүшү болду. Ошондон кийин анан тиги СОС, МОС деп Өзбекстандын армиясы бизди коргоп калат, сактап калат деп неткен жанагы алабарман күчтөрдүн деми сууп, кадимкидей бышмыйып, анан кийин токтоп калды да. Жанагы Абхазия же Түштүк Осетия же жана Днестр боюндагы эме сыяктуу конфликт болуп көпкө уланып кеткен. Уланып кетет эле да, көпкө уланып кетет эле. Каримовдун акылдуулугу, бекемдиги ошол жерде бир көрүндү. Ошону айтты, биз эбактан бери бирге жашап келген элбиз, биз мамилебизди бузбайбыз. Бир чымчык учуп өтпөйт деп айтыптыр. Өзүңөр чечип алгыла калганын, бирок эртерээк чечкиле деп. Дал ошол убакта Ташкент шаарында эме болуп атканда, ШОС уюмунун саммити болуп атканда, ошого утурлап уюштурулган сыяктуу. Ошондой го эми муну бир өзү чындап иликтеп чыгыш керек эле да. Окумуштуулар, тарыхчылар, саясаттануучулар, башка да күчтөр тиги андай мындайчы. Кайдан чыккан эмне болгон деп. Анан эки тарапка тең, эки тарапка тең жете турган кылып, туура түшүндүрө турган кылып, бир ушундай бир тыянак чыгарыш керек болчу. Анан жанагы кийин Эрикебаев баштаган комиссия иштебедиби? Ошондо эми ачык айтыш керек, көп нерсе камтылбай калган. Айтканга туура келбеген ошол учурда кайра кырдаалды курчту кире турган кээ бир фактылар айтылбай калган. Анан саясат эми. Анын үчүн кээде ошондой нерселерге да барыш керек. Анан жанагы эң башкысы бул комиссиянын мүнөзү. Этникалык тазалоо, геноцид деген терминдерди, түшүнүктөрдү жокко чыгарды. Анын эч кандай берге тиешеси жок болгону эки тараптын жанагы бузуку күчтөрдүн тилине кирип, анан кагылыша кеткен, ошо кагылыш анан туктанып, моундай болуп кеткен. Комиссиянын бир Эрикебаевдин комиссиясынын бир баалуулук жагы ошондо турган. Эми аны азыр эч ким деле эстебейт. Чынын айткандачы. Баары эле Ош трагедиясы, Ош когасы, Ош калабасы жөнүндө айтканда өздөрүн баатыр эсептеп, минттим эле, анттым эле деп. Каякта отуруп, үйүндө эле отурган алар. Ошо. Убактыбыз биздики 1 мүнөт, 2 мүнөт калыптыр. Аябай кыска эметсек, маалымат каражаттары ушундай учурда кандай эмне кылыш керек? Маалымат каражаттары ушундай учурда эли ким болсо кайсыл жерде, ошондо маалымат каражаттары чоң пайдасы тиет. Мына тажик менен кыргыздын ортосундагы кагылышта биздин тараптар абдан чоң эмгек кылды деп, ошондо
өздөрү моюнга албады. Туура кылды. Ушундай дүйнөгө тияк буяка ушундай маалымат беришти, туура маалымат беришти. Маалымат каражаттар ошондо туура, объективдүү маалымат берип, анан активдүү иштеш керек да. Ошол Ош окуясында биздин маалымат каражаттары дымып жатып алган. Эч ким тияк буяка чыккан эмес, чыкпай калган да. Жок дегенде ошо Азаттыктын же болбосо BBC-нин башкалардын келип кеткен кабарчылары дагы теңирден тескери маалымат айтып туруп алышты да. Ошолорду түздөгөн, оңдогон, ошолорго төгүндөмө берген убактысында, өз учурунда ошондой бир кызматтар болуш керек да. Муну пресс кызмат деп коет го. Басма сөз кызматы деген. Булардын негизги милдети ушундай. Ушулар ушундай учурда ушундай болуш керек да. Бизде тилекке каршы ошол мезгилде жакшы болбой калган. Жакшы болбой калган. Убактыбыз да аяктап калды. Рахмат сизге. Бизде конокто Эсенбай Нурушев болду, белгилүү журналист жана коомдук ишмер. Рахмат сизге. Силерге рахмат. Саламат болуңуздар.